Кыргыз мамлекеттик курчак театрынын түптөлүшү өткөн кылымдын 30-жылдарына туура келсе, акыркы ирет мындан 30 жыл мурун ремонт болгон эстөөгө болот. Андыктан мекеменин абалын айтпаса да белгилүү. Жабдуулар, техника, жарыктандыруу баары Союздун белектери болуп саналат. Театрды бир караганда эле ремонттун жоктугунан кулап түшүүдөй көрүнүштө турат. Муну тез аранын ичинде тиякты сыртынан ачып туруп, кайра таптап, анан асфальттайбы же кандай кылат ушундай неметпесе, бул зданиянын биягы көчүп бурап калышы мүмкүн. Мына көрдүңүздөр го. 90-жылдар орнотулган орундуктар сынып, отурууга кооптуу. Ар дайым курчак театрынын жетекчилиги айтып, деп келгени менен жыйынтык өзгөрүүсүз. Отургучтар улам-улам талкаланууда. Ал эми көрүүчүлөр отуруучу зал болсо ары суук, ары кейиштүү. Бул шалактап эле мына көрдүңүздөр го. Мына бүт мына мындай жасалган бүт бар тең. Муну бир эле денени бир 5-6 жолу жасап, оңдой беребиз кайра сынганын кайра элечи. А башка жок да, эмне кылабыз эми? Кээ бир жерлер монда айрылып калгандары бар. Мына жедеп мына кырылып отуруп мына карабайсызбы? Эмне кылабыз эми? Муну эмне менен каптайбыз? Каптасак баарын бирдей капташ керек. Каралондордун баары уже отуруп калган. Бүт шалактайт мына. Кабайсызбы? Театр директору бардык нерсе курчак театрынан башталат деп эсептейт. Кубантканы жаш балдар ушул жай аркылуу мээримдүүлүк менен каардуулукту, жакшы менен жаманды ажыратып билет. Тилекке каршы театрда бүгүнкү күндө түркүн түстүү жарыктарды, кооз курчактарды, жаңы музыкалык эффекттерди берүүчү көрүнүштү көрө алышпайт. Баары эскирген, декорация болсо көңүл сыртында калган. Ал эми өмүр бою курчактын ролун аткарып, балдардын маанайын көтөрүп келген артисттердин майнасы да жыргатарлык эмес. Көшөк артындагы жумуш түйшүктүү, курчактар менен иштөө оор болсо да, 1 саат аралыгында залдагылардын көңүлүн көтөрүү негизги милдет. Аны көтөрүп туруу керек. Өнөр ээлери жумушту сүйгөндүктөн балдарга жакшы маанай тартуулап келишет. Силер дагы жеңилин көрдүңөр, мындан дагы оор курчактарды көтөрүп ойнойбуз. Бирок канчалык жумушубуз оор болсо дагы, курчак чуркаса чуркап, секирсе секирип атабыз, көрдүңөр. Оор болсо дагы мен ушул өзүмдүн кесибимден аптан сонун ырахат алам. Себеби дегенде, мына береки шырманын аркасында бизди кичинекей наристе балдар көрүп турат. Кайсы курчак кайсы спектакльден колубузга кандай курчак тийсе, ошого жан киргизгенге аракет кылабыз. Биздин ишибиз кичине кыйыныраак. Баягы биринчи өзүбүз даяр болобуз, анан кийин курчакты колго алганда башкача даяр. Биздин мээбиз дагы башкача иштеп баштайт да, баягы драматический артисттердей болуп өзүңдү көрсөткөн эмес, биз мынагу менен балдарга ушул курчагыбызды көрсөтүп, ушул курчак балдар ишенгендей кылып ойнойбуз. Жолборс өзү бир 3 килодай болот да. Мунун көбүнчөсү эркек балдар ойнойт да. Анан ар бир ойногон сайын бул чуркайт, секирет. Жолборс кандай секирсе, ошондой кылып ойнотуш керек да ар бирин. Анан үндү дагы жоон кармаш керек да. Сен кимсиң дегендей кылып ар бир эмеге бул өзү каармандын, анан актер ошону алып ойнош керек да. Ушуну кармап алып туруп, анан эмесин табыш керек да, кандай ойнош керек. Капиталдык ремонт, жаңы техникаларга жетүү кыялдануунун жарымы. Тилекке каршы мамлекет түйшүү көп актерлордун эмгегин баалап, майнасын көтөрүп койсо жакшы болмок. Эң жогорку айлык акы 6000 сом. Бирок театр кызматкерлери жумушан рахат алгандыктан гана көңүлү сууп, ишин таштап кетпей турушат. Кээ бирөөлөр баягы койчу курчакты ал эмне деген жумуш дегендей болушат. А бирок аябагандай кызыктуу, жакшы иш да бул өзү өзүбүзгө жагат. Капиталдык ремонт жана техникаларды жаңыртуу үчүн жалпысынан 30 миллион сомдун тегерегин чапчыса, мамлекеттик бюджеттен 8 миллион сом гана бөлүнүп келет. Эң негизги көйгөйүбүз капиталдык оңдоп түзөө иштерин жүргүзүш керек. 28-29 жылга жакындап калды. Бул жерде бирде жолу ремонт жүрө элек, чынын айтыш керек. Могу жылуулук берген жагы крышабыз агат, чатырдан суу агат. Анан келсек, жарык жагыбыз, үн берүү жагыбыз таптакыр эле начар, чынын айтыш керек. Баягы илгерки 70-жылдарда чыккан пульттар ошол эле ойдон турат. Анан өзүбүздүн күчүбүз менен жанагы кичине выездной деп коебуз да, ошолор менен өткөрөбүз. Бирок 2016 жылы тарых жана маданият жылын алкагында оңдоп түзөөлөр болот деп айтылганы менен дал ушул театрга эч кандай көңүл бурулган эмес.
Кыргызстан өзү не то что алжан хайванаттар, даже цирктин артисттерин таратып ийген. Артисттерин тараткан, себеби Кыргызстан андай бюджетти көтөрө албайт. Бүгүнкү күндө кыргыз мамлекеттик циркине да ушул эле көрүнүш. Көрүүчүлөрдү кызыктырган жан-жаныбарлар жок эсе, анын себеби ага ири каржы үйрөтүү жайгаруу керек. Эмне себептен мындай экзотический жанагындай животныйлар, хайванаттар, башкалар жок. Биз бөлөк жактардан келип атпайбы деп атпайсыңарбы? Мен ошого жооп берейин. Бул эми өткөн чактын жумушу да. Анын себеби циркти, в общем-то, көчмө искусство деп аталат да бул. Бул өзү бүт ааламга тиешелүү нерсе. Сеники меники деген жок. Ошон үчүн мына архитектурлардын идеясын көрүп, символика мына тегерек болуп турбайбы биздин тиги цирктин эмеси. Ошон үчүн ошондой анан ошол мезгилдерде келип турган. Ал кезде деле андай деле кыргыз циркке бир акча бөлүп, мамлекет акча бөлүп, анан тигинтип бүткен эмес. Анын баары улуу империя болгондой Москвадан башкарылып атса, адистери бар, бүт бардыгына өздөрү жооп берет. Циркте экзотикалык жан-жаныбарлар түгүл артисттер да тарап кетиптир. Аларды колдоо саясатын неба көлгөн. Кыргызстан өзү не то что алжан хайванаттар, даже цирктин артисттерин таратып ийген. Биздин коомчулук билбейт. 91-жылдын 29-декабрында биздин юрисдикцияга өткөндөн баштап 2005-жылга чейин кыргыз циркында бир дагы артист болгон эмес. Артисттерин тараткан, себеби Кыргызстан андай бюджетти көтөрө албайт. Элестетип көр. Бир 5 атты салып алып эле мисалы үчүн Америкага же Европага барып тартып барыш атайын. Анан аны бияктан үйрөтүш, анан койчу толтура пограничный маселелер тигип булар. Аны чече албагандыктан ошону таратып ийген. Бирок циркте эч ким иштебейт деген ойдон алыс бололу. Маскарапоз гимнасттар бар. Алардын эл тажаганы менен цирк жетекчилиги уял сактоочулордун өнөрүн көрүүчүлөргө тартуулайбыз дейт. Клоундар, тигиндей мындай гимнасттар бар. Аларды кылып атабыз. Азыр мен жана айтканым себеби азыр мал жөнүндө сөз болуп аткандан кийин мен ошону айтып атам. Аз биз эмес, башкалар акчасы барлар деле, алар деле бүт баары тең эле эме кылган жок. Курчак театрынан абалы калышпаган кыргыз мамлекеттик цирки эми көрүүчүлөрдү чет өлкөлүктөрдүн өнөрпоздору жан-жаныбарлары менен гана алаксытып, алар аркылуу цирктин атын өчүрбөй келе жатыптыр. Кимдики экенин аларды кызыктырбайт. Биздин балдар ким болсо ошо болсун, ошону көрсө болду. Туурабы? Ошондуктан биз ошол ыкманы биз тандап алдык. Пускай жанагындайлардан экзотический животный, мына азыр Африканын циркин күтүп атабыз. Вообще эле биздин кыргызстандыктар көрө элек хайванаттардын аты да аталып атат. Маданиятты жакшыртабыз деп 1 жылда карнап, мамлекет башынын жарлыгы чыкканы менен жыйынтыгы кандай болгонун, борбордогу килейген маданият ордолору жакшырбаган өкүнүчтүү. Цирк менен Курчак театрында чынында ишин сүйгөн, арзыбаган маян алса да каниет кылган патриоттор эмгек кылууда десек аша чапкандык болбос. Шекер Сатыбалдиев, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.